Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коомуна келгенде жалгыз Аллахка ибадат кылууга чакырууда, Аллахтан түшкөн вахийлерди элине кабарлоодо, ошол жерде туш болгон карама каршы келген сөздөр, амалдар, мындайча айтканда пайгамбар алейхиссалату вассалам чакырганда мушриктер, капырлар каршы чыккан, бир нече сөздөрдү айткан, амалдар болгон, каршы боло тургандар. Мына ошол нерселерди пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүнүк менен жеңип, жеткизип, андан бери канча ден кылым өттү. Бирок хадистерде, баяндарда келгендей, бул түшүнүктөр, бул сөздөр кайрадан кайтып келет мусулмандарга. Башында дин кандай чоочун, бөтөн болуп таркаган болсо, мына ошондой доор кайра кайтып келет деген. Ошон үчүн биз бул нерсени үйрөнүп, билип, эскерип турушубуз, кайрадан ошондой сөздөргө, кадамдарга кайтпашыбыз үчүн. Мен жамандыкты үйрөнөм, ошол нерсеге түшүп калбайын деп, ошол нерседен сак болоюн деп. Бул бөлүктө Меккенин мушриктери кандай кылып алар Каабаны таваф кылышкан, айлангандай. Себеби бул нерсе Ибрахим пайгамбардан калган да. Меккеде адамдар пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейин деле ошондой ажылык кылышып, кайрымдуулук иштерди кылып, Ибрахим пайгамбардан калган амалдар калган. Мына ошонун биринде Аллахтын үйү Каабаны айланып атканда, алар ышкырык менен жана кол чабуу менен кылышкан дейт. Биринчиден жылаңач, анан экинчиден ышкырык, үчүнчүдөн кол чаап. Азыр биз бисмилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лаббайк Аллахума лаббайк. Пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзгөн зикирлер менен кылган болсок, булар болсо кандай? Биринчиден жылаңач, экинчиден ышкырык, үчүнчүдөн кол чабышып, ошону айланууда ибадат деп көрүшкөн. Ушул нерсе менен Аллахка жакындайбыз деген. Алла таалам Куранда айтат, Анфал сүрөсү 35-аят: "Ома кана салатухум индал бейти илля мукаау ва тастия". Алардын Аллахтын үйүндө кылган ибадаттары, дуалары тек гана ышкырык жана кол чабуу болгон дейт. Мына ушундай көрүнүш болгон, субханалла. Пайгамбар алейхиссалату вассалам динди жеткизе элекке чейин Каабада ушундай кылык кылышкан. Мына ушул нерсени адамдардан болгон жиндер, шайтандар кооз кырып көргөзүп койгон. Болбосо ибадат деген бул тек гана Алла таалам көргөзгөн, буйруган нерсенин негизинде ибадат болот. Ошон үчүн ибадатты таукифия деп коет. Бул деген сөз адам өзү бир нерсени жакшы көрүп, ушул Кудайга жагат болуш керек, мунун деле эмне зыяны бар деген жакшы ой менен эле кылып кое берсе, ал ибадат болуп кала бербейт. Ал ибадатты Аллах таалам же Аллахтын элчиси көргөзүп бериш керек. Мына ошондо гана ибадат болот. Кайсы нерсе менен Аллах таала менен жакындайм десеңиз, ошо жакынdoonун жолун сөзсүз шариятта болуш керек. Аллах тааланын көргөзмөсү же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунда. Мына ушул эки нерсени арам экени белгилүү болду. Ышкырык жана кол чапкандагы. Бул жерде жөн эле ышкырык, кол чабууну айткан жок. Ошол нерсе менен Аллах тааламга жакындайм деп, ошону ибадат деп көрсө дейт. Эгер аны ибадат деп көрбөй, жөн эле ышкырган болсо, жөн эле кол чапкан маселе айтылган жок. Жакшылап айырмалайлы. Эгер муну жөн эле адат катары кылам десе, жөн эле ошолорго окшошкон болот. Жакшы эмес да бул дагы. Кол чабууну аялдарга пайгамбар алейхиссалату вассалам уруксат берген. Баягы намазды окуганда деле жаңылышып калса, субханалла, Аллаху акбар деп эркектер зикир кыла турган болсо, аялдар болсо кол менен чаап, ушул нерсени уруксат берилген аялдарга. Мындайча айтканда, аялдар зикир кылып, таспих айтып эскертпейт деген сөз. Фитна болбош үчүн. Ошондуктан эркек адамда бул нерсе аялдарга окшоштук бар. Кол чабууда. Экинчиден мушриктерге окшоштук бар. Үчүнчүдөн бул нерсени ибадат кылып, Аллах тааламга жакындоо арам нерсе. Себеби муну пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйды, Аллах таалам Куранда да баяндады. Мына ушул жахилиянын жөнөкөй түрлөрү. Каабаны жылаңач ышкырык менен, кол чабуу менен таваф кылбайт экен билдик бул бөлүмдө. Андан кийинки бөлүктө пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде дагы кандай көрүнүштү көрдү жеринен, элинен, каршы чыккан адамдардан. Алар динин мындай бир көңүл ачуучу нерселер менен жана оюн зоокторго алмаштырып алган да. Ушул нерселерди мындай дин деп
көрүп алган Меккенин мушриктери. Көңүл ачуучу жана оюн деп. Көңүл ачуучу деген эмне деп биле турган болсок, кайсы нерсеге арам дей турган болсо, эгер ошол нерсе адамды чындыктан, акыйкаттан азгыра турган болсо, бул тыйылган, арам болгон көңүл ачуу болот. Ал эми оюн деген пайдасы жок нерселер да. Эгер ушул оюн менен, көңүл ачуучу нерсе менен ибадат деп ушул менен Аллахка жакындайм дей турган болсо, бул да Меккенин мушриктери, жахилиядагы адамдардын кылыктарынан. Мына бул нерсе да бүгүнкү күндө пайда болуп келатат дейт. Кандай түрүн байкайсыз? Бүгүнкү күндө ошо ибадатты кээ бирлер мечитте жана курук болуп бири-бирин колтукташып жүгүрүпгөндөр, ошол жерде оон салып ырдагандар, жанагындай барабандарды киргизип алып ар кандай кыңылдап ырдагандар, анашиттер, ырлар менен. Мечиттерден көрүп атасыздар, суфилерде ошентип айланышып, Алла сактасын. Шияларда ар кандай бир ритуалдар жасашып, топтолуп алып, колдорун бири-бирине кармашып, бийлешип, ырдашып, чордошуп Аллах Тааланын үйүндө. Мына ушундай бир оюн менен көңүл ачуучу нерсени дин кылып өздөрүнө алып алган. Азыр дагы бар, мына ошол нерселер кайрадан кайталанып атат дейт. Айрымдар болсо бул нерселерди, ырларды ой азыр адамдар музыкасыз үндү укпайт, адамдар мындай түз эле жөнөкөй сөздөрдү түшүнбөйт. Ошон үчүн биз болсо ырлап, чордоп, музыка менен жеткизиш керек динди, бул диндин жеткизүүнүн негизги бир аспаптары, жолдору деп ушундай актанууларды актанышат да, айтышыпчы. Аллахтын динине чакыруу дагы, бул дагы динден, бул шарияттын жолунан, аны бир ыр менен, чыр менен, музыка менен, көңүл ачуучу нерселер менен, шариятта арам кылган нерселер менен, Аллахты эскерүүдөн тоскоол боло турган нерселер менен, Курандан, зикирден андай нерсе менен кылынбайт. Даваттын каражаттары бул деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам коомун, элин Аллахтын китеби менен жана пайгамбар алейхиссалам сүннөтү менен, үгүт насаат менен түшүндүргөн. Баян менен, илим менен, мына ушул хутба менен, сабак менен мына ушинтип дин жетип келген. Аны азыркылар жанагынтип кайра мурунку мушриктердин сөздөрүндөй сүйлөшүп, көңүл ачуучу нерсе оюн зоок менен, ыр менен, музыка менен дин жетпесе, мындай дин жетпейт, азыр адамдар кайдыгейликти укпайт деп ар кандай ойдон токулган нерселерди айтып, андан кийинки пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде коомунда ушундай сөздөр, бул амалдар, ушул түшүнүктөрдүн негизинен келип, канча деген коомдор мурунку пайгамбарларга да тоң моюндук кылып, баш ийбей, ыйман келтирбей, капырчылыкта өтүп кетти да туугандар. Бул нерсени билиш керек да, бул жөнөкөй маселе эмес бул. Ар бир бөлүмүндө ушул нерселер мындайча айтканда тоскоол болуп калган. Эмнеге тоскоол болуп калды десе, чындык, акыйкат алардын жүрөгүндө орноп калышка тоскоолдук болгон. Мына бир эки маселеден каршы чыгып туруп, ошо менен жүрөктөрү мерез болгон дагы капырчылыкка кайтып, пайгамбарга ыйман келтирбей, ошондой нааданчылыкта, караңгылыкта өтүп кеткен. Бири бул нерсени мен сүйөм, бул нерсени жакшы көрөм, мен будан ажыра албайм деди, ошо кеткен. Андан ары жүрөгү мерез болуп. Мына ошондойдун дагы бир бөлүгүндө адамдарга Алла Таалам ырыскыны ар кандай кылып берген, азы, көбү, ортосу дегендей. Анан ушул дүйнөнү көп берилген, кенен берилген адамдарга келгенде ушул дүйнөнүгү байлыкты өздөрүнө тараза кылып, ошо менен алданып калган. Кантип алданып калды десе, пайгамбар алейхиссалату вассалам жалпы адамдардын баарын чакырды да, кедейин да, байын да. Анан ошол жерден кээ бир байлар, алар тоң моюндук кылган да пайгамбарга баш ийбей. Эмнеге десе, эгерде биз туура эмес жолдо болгонубузда же туура эмес жолдо жүргөнүбүздө мындай байлыктарды, мындай жакшылыктарды Алла Таалам бизге бермек эмес. Алла Таалам бизге берип атабы? Мына биз байбыз, колубузда бүт бар, токчулукта, жакшылыкта жашап атабыз. Анда Алла Таалам бизден ыраазы болуп атат. Сен эмнеге келип бизди жолубуз туура эмес, бизди туура эмес дейсиң? Жок, биз туурабыз. Ошо туура болгондугубуз үчүн Алла Таалам бизге берип атат деп пайгамбарларга каршы чыгышкан адамдар. Айрымдар айтып атат. Биз деген акчабыз көп, балдарыбыз да көп. Өлүп калсак дагы акыретте азапталбайбыз. Эгер бул дүйнөдө жакшылыкты берип, Алла Таалам бизди бийик кылып колдоп атса, анда өлүп калсак мындан да жакшы колдойт Кудай Таалам деп. Болбосо кайра булар тетиринен сүйлөп, кедейлерди көрүп, сен Кудайдын назарынан кур калган бир начар адамдар турбайсыңарбы деп кедейлерди жерип, кемсинтип, үстүнөн карап сүйлөгөн байлар. Бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдын коомунда эле
капыр болуп кеткен мушрик капырлардан болгон жок. Бул мурунку пайгамбарлардын доорунда дагы байлар ушинтип байлыгына чимирип алданып калышкан да васытасын. Акчалар, мансап, бийлик ошонун үстүнө алданып, пайгамбарлардын жолун жолдобой ошондой капырчылыкта өтүп кеткен. Алла таалам жооп берип атат буларга. Кул дейт, ey Мухаммад, сен айткын. Инна робби ябсутур ризqa лиман яша. Сен айткын, чындыгында бул Алла тааламдын ырыскысын кенен кылып каалаган адамга бере берет. Уяхдиру, Аллахтын кудуретинде бул. Аллах таалам өзү каалагандай бере берет. Валакинна актаран наси ла я'ламун. Бирок көп адамдар бул нерсени билбейт. Вама амвалукум вала ауладукум биллати туқаррибукум индана зульфа. Бирок билип алгыла, чындыгында силердин бул акчаңар, силерге берилген бул балдарыңар, байлыгыңар Алла таалам алдына силерди жакындатып койбойт. Бул нерсеге алданбагыла, байлыгыңарга, балдарыңарга алданбагыла. Ушул нерсе менен Кудайга жакындап кетет экем деп жооп берген Алла таалам. Ошондуктан бул акчалар, байлык, балдар, тим эле ошондой бир токчулук адамдагы кенен берген ырыскы ошол адамдын Алла таалам ыраазы болуп атканына далил эмес. Аллах таалам ошол адамды жакшы көргөнүнө да далил эмес. Аламат да эмес, белги да эмес. Алла таалам бул байлыкты капырга дагы, мусулман момунга, атеист болобу, кимиз болбосун бере берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ахмадда Хакимде келген хадисте айтат: Алла таалам бул дүйнөнү кимди жакшы көрсө да, жакшы көрбөсө деле бере берет. Ал эми динди тек гана жакшы көргөн кулуна арнайт дейт. Эгерде бул дүйнө бир чымындын канатына тети келгенде, анда капырга бир татым суу бермек эмес деген. Кадыры жок дүйнөнүн. Ошон үчүн алданып калган да канчалаган адамдар. Мына карап көрүңүздөр, Аллахтын жер бетинде эң шарапаттуу кулу бул Аллахтын элчиси болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой болсо дагы сахабалары жанында кандай ачкачылыкта болушту, кедейликте болушту, жанагынтип таштарды ашказандарына байлап, 2 айлап эт жебей, үйүндө түтүн чыкпай, кандай деген кыйынчылыктарды, ачкачылыктарды көрдү. Эмне ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламды жаман көргөн болобу? Ал эми ошол эле учурда капырлар байлыгына жыргашып, кенен ырыскыда жүрүштү. Балким бул Аллах тааламдын назарынан четтеп калган. Эми бул тозокко татыктуу болсун, оңолбой калды деген адамдарга ырыскынын эшигин ачып коет Алла таалам. Каалашындай жыргап тойсун, акыретке барганда эсептешем деп. Истидрач деп коет. Кайсы бир адамга Алла таалам ырыскынын эшигин ачып коюп, бирок ал күнөө менен Аллах менен күрөшүп аткан болсо дагы деле, анда билгин бул истидрач. Тозокко татыктуу болуш үчүн ал адамга эшикти ачып коет. Ал эми Алланын назарында жүргөн момун мусулман болсо, бир туура эмес иш кылса, анын балесин көрөт, ошентип бул дүйнөдө тазарат. Тазарып, бейишке таза адамдар гана кирет. Байлар байлыгына алданып калган. Ошону таразы деп көрүп алган. Бул дүйнөдө жакшылыкта экенбиз, акыретте да жакшылыктабыз. Кедейлер бул дүйнөдө жокчулукта экен, булар өлсө деле жокчулукта өтөт. Биз жөнөкөй кулдар эмес экенбиз, Кудайдын тандалган кулдары экенбиз. Бизди жакшы көргөнү үчүн берип атат, жаман көрсө эмнеге бермек деген түшүнүк менен кылганда анан пайгамбарларга тоң моюндук кылып, акылдуу болуп, кыйын болушуп. Мына азыркы күндө да ушунун четтери бар. Жанагынтип коучмун, анан тренингмин, мен сага кантип акча тапканды үйрөтөм, мен кыйынмын, бир туруп психолог болуп кетишет, бир туруп молдо болуп кетет, бир туруп айтор алардын баары ошо бир аз акча таап, ырыскысы кенен болуп, анан чөнтөктөрү толгондо адам сүйлөп баштайт. Анан бийликти каалап баштайт, анан көрүнүүнү каалап баштайт, акылдуу боло баштайт. Шариятка каршы келип атабы, аны баш оорубай сүйлөш керек да. Алла сактасын. Ушинтип байлыктын артынан адам алданат дагы, өзүн акылдуу сезип, эгерде өзүн Куранга, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүнө, акылына таянбастан, өзүнө таянбастан, жалынып жалбарып Аллахка кайрылбастан жүрө турган болсо, бат эле тайып кетет адам. Андан кийинки бөлүк себептерден пайгамбарга баш ийбей өтүп кеткендердин дагы бир себептери Меккенин мушриктери, капырлары пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде, чакырык кылганда караса, жанында кулдар турат, байкуш адамдар, кедейлер, ар кандай адамдар болду да. Эң биринчи негизи кедейлер, алсыздар кирди динге. Анан аларды карап, булар жийиркенип, аларды өздөрү менменсинип, бүт жыргаган адам эмес, жанында жок экен бул пайгамбардын жанында. Кулдар, жесирлер, жетимдер, кедейлер, көчөдө жүргөн адамдар го баары. Деп анан булар текебер болушат. Кана биздин катарыбыздагы, биздин деңгээлдеги адамдарды көрбөй атабыз го. Айрымдары келип, пайгамбар алейхиссалату вассаламга переговор кылабыз. Бизден делегаттар келет, аттуу баштууларыбыз, кыйындарбыз. Могу жанында турган кедейлердин баардыгын чыгар, биз менен жеке отур деген да. Биз булар менен отура албайбыз, уят деген бизге. Тең теңи менен отурайлы дегенде. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам эми жакшылык аларга чоңдорго жетип калса,
чоңдордун бийлигинин алдында көп адамдарга дин жетип калат деген ой менен бирок ойлонгон да. Анан ушунда аят түшүптү. Эй Мухаммад, вала татуридилладина ядуна роббахум. Роббисине дуа кылып, ушул динге кирип жаныңда жүргөн жөнөкөй адамдарды сен алар менен сүйлөшүү үчүн чыгарба деген да, мындайча айтканда. Алардын максаты динди кабыл алуу эмес, мына текеберликтин аянан. Эмне кылды? Булар өчөштү. Эмнеге биз, эгер бул диниң акыйкат чындык болсо, биз акылдуубуз, биз кыйынбыз, биринчи биз кирбестен, сенин жаныңда айлана чөйрөгүндө биз болбостон булар пайда болуп калды деп тараза көргөн. Акылсыздар, жөнөкөй адамдар сенин жаныңдабы, значит диниң деле алсыз дегендей көргөн. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген динден баш тартышкан. Айрымдары сүйлөштү. Ан'ам сүрөсү 53-аятында Алла таалам айтат: "Аха ула иманналлаху алейхим мин байнина". Мынтип текебелеңе да. Эмне биздин арабыздан Аллахтын көзү ушуларга түшүп калыптырбы? Биздин акылдуулар, аттуу баштуу байларыбыз жок го бул пайгамбардын айлана чөйрөсүндө. Жалаң кедейлер го, Кудайдан жөө качкан адамдар го деп мындай аларды үстүнөн карап сүйлөгөн да, Алла сактасын. Эгерде бейишке ушулар кире турган болсо, кирбей эле койдук анда ал бейишке деп. Булар бейишке деле татыктуу адамдар эмес го. Мына биз биринчилерден киришибиз керек. Эгер бул чын пайгамбар болсо, биз биринчилерден мунун жанында болушубуз керек. Себеби биз деген коомдун алдыңкы, эмне жакшылык келсе да биз биринчи алдыда болуш керек. Эмне кабар келсе да биз биринчи чечиш керек деп. Мына ошентип, анан Алла таалам аларга дагы жооп берди. Алейсаллоху би'алама бишшакирин. Аллах таалам чындыгында билет, ким Кудайга ыйман келтирип, жакшылыкты бергенине шүгүр кылып рахмат айта турганды Аллах билүүчү. Булар калп эле текеберлик болгондон кийин ушундай шылтоолор табат да, мына ушунун айынан, текеберликтин айынан кедейлер озуп кетти, кедейлер биринчи кирип кетти. Анан эмне ушуларга Кудайдын күнү түшүп калыптырбы? Биз турганда буларга кайда деп отуруп, жүрөктөрү мерес болуп, анан ошол капырчылыгында кала беришкен. Мына ошондуктан Алла таалам бул динди өзү сүйгөн, жакшы көргөн кулуна берет. Ал эми дүйнөнү болсо Алла таалам сүйгөн кулуна да, душмандарына деле бере берет. Динди сүйгөн кулуна берет. Мындайча айтканда ушул динге жакшылыкка чынчыл адам гана, умтулган адамга берет. Кээ бирлер аны саясат кылып, жөн эле бир динди Аллах менен соодалашып, курал катары колдоном дегендер бар да, мына могулар деп текерленип. Алла таалам алардын жүрөгүн, оюн билүүчү да. Бүгүнкү күндө да айрымдар илимпоз, мен академикмин, профессормун, мен деген көп китептердин авторумун. Анан бул молдолор каяктагы эме эч жерде окубай эле 1-2 жыл тиякта окуп келип эле акыл үйрөткөндөй кийин мага булар деп кыйынмын деп отуруп, канчалар келменин маанисин билбей, ыймандан алыстап өтүп кеткендер тарыхта кайталанып келатат, Алла сактасын. Кээ бирлер илимине, ошондо илимпоз карьерасы, кээ бирлер байлыгына, кээ бирлер таанымалдыгына, коомго таанымал болуп калган да. Динди үйрөнбөсө, сен бир жакка таанымал болуп кетип, же бай болуп кетип, же чоң бийликти иштеп калсаң эле дин өзү келип сага үйрөнүлүп калбайт эч убакта. Аракет кылыш керек. Себеби бейиш дегенге кириш оңой эмес. Бул дүйнө, мына убактылуу дүйнөдө жашаш үчүн канча кыйынчылык көрүп атабыз. Кандай мээнет керек. Анан түбөлүк бейиште калып калыш оңой эмес. Ошентип алданып калат. Бул байыркы болуп аткан баягы аттары эле башка болбосо, бирок ошол зат, сыпаттар кайра эле кайталанып келе берет. Ошол үчүн жахилия деген бул доорого кайрадан кайтып келе берет. Ким үйрөнбөсө, билбесе, түшүнбөйт, текеберлик кылып кайра эле бул нерсеге түшө берет. Андан кийинки бөлүктө биз бир азыркы бөлүмдө мындайча айтканда чындыкты таштап салды да, кедейлер бизден озуп кетип, кирип кетиптир, ошон үчүн биз кереги жок бул чындыкты дегенде. Бул бөлүмдө болсо далил катары көргөзөт. Эмне деп? Ушул алсыздар, кедейлер озуп кирип кетти. Мунун өзү тараза, өзү белги. Эмнеге белги десе, бул диндин жалган экенине деген. Эгерде бул дин чындык, жакшылык боло турган болсо, бизден озуп, каяктагы болбогон адамдар кирип кетмек эмес деп түшүнүшкөн да. Ошентип жана айттык го, кээ бир байлар илимдүүмүн деп бир илимпоз болуп көргөнгөндөр. Ошентип кээ бир молдолорду, намаз окугандарды көрүп, наоборот булар караңгы, эч нерсени түшүнбөйт деп караган учурлар да болот. Мына ошол адаттарынан байлар, манаптар пайгамбар алейхиссалату вассаламга алсыздар жанында жүргөнүн карап, эгер бунун дининде жакшылык боло турган болсо, туура болгондо булар биринчи кирмек эмес, биз кирмекпиз биринчи деп. Себеби алар үйрөнүп алган да, сырттан бир жакшылык келсе деле, байлык келет, дайыма биз алдыдабыз. Биз аркылуу өтөт бүт нерсе деп. Биз деген илим ээлери, биз деген тажрыйба ээлери, биз деген акыл эс, ой, пикир чечүүчүлөр бизбиз. Субханалла. Ушинткенде эгерде Мухаммад алейхиссалату вассалам алып келген нерсе чындык болгондо, анда биз биринчилерден угуп, ынанып, ишенмекпиз. Себеби дегенде биз акылдуубуз, биз кыйынбыз, биз мындай анализдеп, туура баамдап билүүчү бизбиз деген. Анан булар биринчи озуп кетиптир. Бул болбогон эле нерсе деп туруп, кулакты төшөбөй, көрбөй, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолукпай,
балким сыйкырланып каласыңар, укпагыла, жолукпагыла, алыс болгула деп ушуну кайтарып жүрө беришкен да, Алла сактасын. Бул таразалары жалган нерсе. Эмнеге? Себеби чындыкты билүү бул бир адамдардын даражасына токтолгон нерсе эмес. Мисалы, канча деген илимпоздор бар, канча деген академиктер бар, кандай деген ученыйлар бар. Айрымдары атеист, айрымдары такыр Кудайга ишенбейт, айрымдары ушундай илимий эмгектер жасаган, маймылдан жаралганбыз деп жүрөт. Анда ошонун илимин иштеп, бул адам даражасы чоң, маймылдан жаралганбыз деп атат. Анда мен да ынанайын, маймылдан жаралган деп айтпайт да эч ким. Көрдүңүздөрбү? Бул адамдын оордуу бир адам. Эмне ушунча илимпоз болуп, акылдуу деп көргөн адамыбыз намаз окубай жатса, анда мен деле окубайм дегендей да. Намазда пайда болгондо, динде пайда болсо ушу биздин илимпоздор кылмак эле го. Мындай тараза туура эмес. Ал эми чындыкты ээрчүү, ага эргешүү, аны кармоо бул Алла Тааламдын берип койгон түздөн түз бир жакшылыгы. Каалаган кулуна ийгилик берип, тобук берип, түз жолуна салып коет. Ошол адамдын жүрөгүндөгү чынчылдыгына карап, каалоосуна карап. Ал эми текеберленип кыйшык сүйлөй турган болсоң, миң илимдүү болсоң да, миң илимпоз болсоң да, өмүр бою канча нерселерди колуңардан чыгарып ийгилик жаратсаң да, хидаяттан алыс жүрө бересиң. Мындайча айтканда, жер бетиндеги адамдарга кул болосуң эмгегиң менен. Эч кандай өзүңдү өзүң чырактай кылып күйгүзүп жок кыласың. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчигендердин көпчүлүгү алсыздар болгон. Бирде алсыз, анан байлар болуш керек, илимпоздор болуш керек деген шарт эмес ал. Кимдин жүрөгү чынчыл болсо ошол ээрчие берет. Мейли бай болсун, мейли кедей болсун. Бирок көпчүлүк байлар, мансаптагылар, ошо таанымалдар, өздөрүн кыйын ойлогондор, өздөрүн ошону айна алданып калганда чындык ээрчибей койгон. Биз сага ишенебизби? Сени ээрчип кетебизби? Кантип ээрчийбиз? Сенин жаныңда бүт алсыздар. Мындайча айтканда айрымдар жиркенген бул кулдар, кийимдери да сасык, тиржинт таңынып жүрөт. Ошолордун жанында кантип отурабыз биз деп. Субханалла. Ошентип түбөлүк бакытына өздөрү кесир сүйлөп тепкен да. Эми сени карап көрсөк, жалаң жанагы окубаган, билим албаган, чөлдөгү мындай тоодунда жүргөн адамдардын деңгээлиндеги эле адамдар ээрчип кетиптир. Араңда бир акылдуу жок экен деп эле алар ээрчибей койгон. Нух пайгамбардын коому да ээрчибегени. Караса бүт жалаң жаныңда жөнөкөйлөр экен. Сенин жаныңда илимпоздор, кыйындарыбыз. Кыйындардын баары капыр болгон да, баары текеберленип. Анан биз кантип сага ишенебиз деген. Куранда дагы бир аятта айтат: "Ва ма арсална фи карятин мин надирин илля кала мутрафуха инна бима урсилтум бихи кафирун". Субханалла. Кайсы гана айылга биз эскертүү кылып элчилер жөнөтпөйлү, сөзсүз ошол жерден бир кыйындары чыга, байлары, эмелери чыга калып эле, "Биз сен алып келген нерсеге ишенбейбиз" деп чыга калган да. Ишенбейбиз. Именно ушу байлар биринчи сүйлөгөн да. Дээрлик пайгамбарлар биринчиден ээрчигендер, кедейлер, мискиндер, алсыздар ээрчиген. Мына ошондуктан бул бөлүмдө эмнени билебиз? Чындык, акыйкатты билүүдөгү тараза бул байлар эмес, адамдардын даражасы эмес, акылдуу адамдар эмес. Акылдуулар кирсе ал туура, акылдуу деген адамдар кирбесе ал туура эмес деген ал да тараза да эмес. Бул жахилияттын таразасы болгон. Ким көрүп келиптир ал жакты? Бар болсо көрөрбүз, жок болсо жок болуп кетербиз деп жүргөндөр да бар. Илимпозбун деп. Алымдар ошон үчүн айткан, акыйкат адамдар менен билинбейт. Наоборот, тетиринен адамдар билинет акыйкат менен. Акыйкатты билсеңиз, билинет. Акыйкатты ээрчиген адам акыйкатта жүргөн болот, ээрчибеген адам жалганда жүргөн болот. Анан бир адамдын кадыр баркы менен акыйкатты тараза кылган болбойт.